Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Манас ТВ-ны көрүп жатасыздар. Назарыңызда куттуу Рамазан берүүсү жана аны алып барган Уланбек Калмырза уулу. Кымбаттуу көрүүчүлөр, баарыбыздын келечегибиз болгон бүгүн ошол балдарыбыздын, жаштардын, өбөктөрүбүздүн тарбиясы, исламдык баалуулуктарды алуудагы ыкмалар жөнүндө кеп кылайлы деп жатабыз. Ал үчүн бизге теология факультетинде кенже илимий кызматкер Абдулкерим Сатык Бурахан мечитинин башкы имамынын орун басары, азанчысы, каарыкебиз Шахмардан Орунбеков агай келди. Кош келипсиз агай. Рахмат, кош болдук. Агай, бир дароо эле мен суроого баштайын. Деги эле ошол биздин балдарыбызды, жаштарыбызга тарбия берүүдө, талим тарбия берүүдө, өстүрүүдө кандай ислам эмне кандай маани берет бул боюнчачы? Рахмат. Биринчиден, кадырлуу көрүүчүлөрдүн баардыгына ысык саламымды жолдоймун. Ушул учурдан пайдаланып, бүгүнкү күндө Рамазан айында отурабыз, Рамазан айынын орозосун кармап жүрөбүз. Ушул учурдан пайдаланып, жалпы көрүүчүлөрдү, жалпы эли журтубуздун кармаган орозосу кабыл болсун. Орозолорубуз себеп болуп, дуа тилектерибиз кабыл болсун, орундалсын. Кудайым ар бирибизге ден соолук, жакшылыктарды берсин. Ар бирибиздин үйүбүзгө чырактай нарестелерди тартуу кылсын жараткан Алла Таала. Ошол нарестелер биздин көзүбүздүн нуру, урпагыбызды улай турган, бизди унуттурбай турган десек болот да. Анткени урпак туяк калтыруу бул ар бир элде дагы бар, ошол эле учурда динде дагы бар. Эми сиздин сурооңузга келе турган болсок, ошол негизи эле адам баласынын тарыхына назар салыш керек да, бул жааттан. Пайгамбарлардан мисал берип кетелик. Мына өзүбүз билгендей эле, ыйык Кур'ан-ы Каримде дагы ошо алгач адам атаны Алла Таала жаратып, обо энебиз ага жубай болуп келип, анан Алла Таала адам атабызга алгач 2 уул берген. Абыл менен Кабыл деген. Мына ошол адам атабыз менен обо энебиз Абыл менен Кабылды тарбиялап, өстүрүп, жер бетинде алгачкы жаш наресте катары Абыл менен Кабыл болуп эсептелет да. Мына ошолорду адам атабыз сонун бир тарбия менен тарбиялап, бирок ошол эле учурда ар бир баланын мүнөзү болот. Мүнөзүнө жараша мамиле жасаган. Адам атабыз өз уулдарына Кабылдын мүнөзү бир аз оорураак, ачуулуураак, корсураак болгондугу үчүн ага жер менен иштөөнү, ал эми Абылдын мүнөзү жумшак, кичипейил, мээримдүү болгондугу үчүн ага мал жандыктарды берүү менен аларга ошол вазипаны берип тарбиялаган да. Бул жерден дагы, бул жактан да алып карай турган болсок, демек алгачкы адам атабыз өз уулдарын тарбиялоодо мүнөздөрүнө жараша, мүнөздөрүнө карап туруп, ошого жараша мамиле кылганда, ошого жараша тарбияны берген. Андан кийин жер бетинде адам баласы көбөйүп, коом болуп бөлүнүп, улутка бөлүнүп, арадан жылдар өтүп, адамдар өз акылы менен жашоо куруп, анан ошол эле учурда жаратуучусун унутуп калган учурда Алла Таала дагы пайгамбарларды жөнөткөн. Ошо пайгамбарлардын дагы бири Нух деген пайгамбар. Нух пайгамбардын дагы уулу менен аялынан башка ошо өзүнүн коомунда өзүнө ишенген 83 киши болуп, топон суудан кутулуп, кеме менен сүзүп чыгып кеткендиги жөнүндө ыйык булактарыбыз айтылат. Мына ошол ыйык Кур'ан-ы Каримде уулунун, өзүнүн канынан чыккан уулу атасына моюн сунбай, атасына баш ийбей, ата катары эсептебегендиги үчүн Алла Таала ал Нух пайгамбардын уулун топон сууга буудуруп, ошол менен жер менен жексен кылган да. Бул жерден эмнени айткыбыз келет? Демек, ата болот, атага моюн сунбаган бала болот. Балага канчалык тарбия берсең дагы, моюн сунбай эле туура эмес жолго чыгып кеткен, басып кеткендер болот. Нух пайгамбардын үлгүсү ошо Нух пайгамбар менен уулунун ортосундагы мамиле, ошо ата менен уулдун ортосундагы мамилеге түздөн түз мисал берсек болот. Мындан сырткары Ибрахим алейхиссаламды дагы мисал алсак болот. Ибрахим алейхиссалам билебиз 86 жашка чейин ошол улгайып калган курагына келгенге чейин уулду боло албайт.
аягында Кудайдан сурап, о жараткан Алла Таалам, мага бир уул перзент берсең да, мен ошол перзентимди сенин жолуңа курмандыкка чалсам деп Алла Таалага кайрылып айтат да, арадан жылдар өткөндөн кийин Кудайдын буйругу менен Хажар энебизден Исмаил деген чырактай наристе төрөлөт. Ал наристе келечекте пайгамбар, Ибрахим алейхиссаламдын урпагын улай турган жана келечекте келе турган пайгамбардын атасы болуп эсептелинген Исмаил алейхиссалам төрөлөт. Мына ошол Исмаил алейхиссалам эрезеге жетип, акыл эске толуп, атасынын артынан ээрчип кала турган кез келгенде Алла Таала Ибрахим алейхиссаламдын түшүнө кабар берип, анан Куранда айтылат: "Фаламма балага ма'аху сa'я qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara." O уулум дейт да Исмаил алейхиссаламга атасы Ибрахим кайрылып, "О уулум, мен сени түшүмдө курмандыкка чалып жатыпмын. Буга сен кандай карайсың?" десе, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni inshaalloh minas sabirin." O атаке, сага эмне буйрулган болсо аткара бер, мени сабыр кылуучулардан табасың деген. Эми бул окуяны мен жана жогоруда Нух алейхиссалам менен уулунун баш ийбегендиги жөнүндө окуяларды Куран чагылдырган. Ага чейин Адам ата менен өзүнүн уулдарына болгон мамилесин чагылдырган аяттарды Куран Алла Таала бизге кабар берген. Ибрахим алейхиссалам жөнүндө жана ата баланын бири-бирине жасаган мамилеси жөнүндө Ибрахим алейхиссалам менен Исмаил алейхиссаламды мисалга берген. Ошол жерде карасаңыз, уулу кичине акыл эске толуп калган атасына кылган мамилесин жана атасы дагы Алла Тааланын буйругун аткаргандыгы үчүн уулуна кайрылып, "Эмне дейсиң, о уулум, ушундай болду" деп мындай жумшак бир мамиле менен баласына кайрылган да. Ал жерде дагы баш ийүүчүлүк, атага болгон сый урматты көрсөтүп, "Атаке" деп, ата деген жок да, "Атаке" деп туруп, Исмаил алейхиссалам өзүнүн атасына ушундай жумшак мамиле жасагандыгы көрсө болот. Андан сырткары Лукман деген сүрө бар, билебиз. Кур'ан-ы Каримде 114 сүрөнүн ичинде бир сүрөнүн аты аталышы Лукман сүрөсү. Лукман сүрөсү ошо Лукман алейхиссаламды билдирген бир сүрө. Бул жерде дагы Лукман алейхиссалам өзүнүн уулуна карата: "Я бунайя ла тушрик билла инна ширка лазунун азим." Эй уулум, эй балакайым, Алла Таалага шерик кошпогун. Чындыгында билсең, Алла Таалага шерик кошуу эң чоң зулумдук деп. Бул жерде дагы ата менен балага болгон, атанын балага тарбиясы жөнүндө сөз кетип атат да. Демек, Лукман алейхиссаламдын окуясын алып карайлык. Андан сырткары мисалы Якуб алейхиссалам менен Юсуф пайгамбар ата уул сүйүү жөнүндө сөз кылганда, Якуб алейхиссалам менен Юсуф алейхиссаламды мисалга алсак болот. Аша чаап кетип, баласын көп катуу сүйгөндүгү себеп болуп, арадан 35 жыл ажырашуу болгон да. Алла Таала ошондой кылып сынаган. Кур'анда эмне буларды айтканымдын себеби, Кур'анда Аллах субханаху ва таала бала тарбиясына маани бергендигин, ата менен баланын ортосундагы мамилелер жөнүндө Кур'анда баса белгилеген. Жада калса сүрөнүн ичинде көп узун айтып баяндаган да. Мына буларды айтып олтуруп, биз демек ислам динибизде бала тарбиясына өзгөчө маани берерин, хадистерде дагы сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ма нахала валидун мин нахлин валадин мин нахлин афдала мин адабин хасанин." Атанын баласына берген эң чоң белеги бул тарбия деген да. Тарбия бул эң чоң белек. Мисал ала турган болсок, мына орус туугандарды, биздин аймактарда көбүнчө орус туугандар жашайт. Карап турсаң, балдарына түрдүү түстүү белектерди алып беришет. Биз карапайым калк алардын алып берген белегин алып бере албайбыз. Бирок биз тарбия беребиз да. Ата эненин урматсы, улууга ызат, улууга урмат, кичүүгө ызат, анан улуттук баалуулуктарыбызды үйрөтүү менен чоңойтобуз. Бирок биз жакшы белектерди алып бере албайбыз да. Мисалы, өз учурунда велосипедди алып бере албайбыз, өз учурунда түрдүү ошол оюнчуктарын алып бере албайбыз. Пайгамбарыбыздын хадисине кайрылып туруп ушул мисалдарга келсек, пайгамбарыбыз айтып атат саллаллаху алейхи вассалам: атанын, ата эненин баласына берген эң чоң белеги бул тарбия деп айтат. Мындай алып карасаң, орус туугандар
түрдүү белектерди алып берет да. А бирок бала ойнойт, бузулат же сынат же эскирет. Жыйынтыгында ал бир үйдүн бир жеринде калат. Анан бала чоңойот да, эркелеп чоңойгон, ата-энеси аны баардык нерседен даяр кылып чоңойтуп койгон бала 18 жашка, 20 жашка келгенде баягы ата-энесинин улгайып калган учурунда ата-энесин таштап кетип атканына күбө болуп жүрөбүз да. Бул ошо жакшы тарбия бербей, белек бекчектерди, материалдык белекти берип коюп, руханий жан дүйнө белегин бербегендиги себеп болуп, жыйынтыгында ата-энени таштап кеткенине күбө болобуз. Пайгамбарыбыз айтып атат, эң жакшы белек бул тарбия деп атат. Тарбия бул аябай маанилүү нерсе. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы өмүр таржымалына, анын өмүр баянына назар сала турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам балдарга ушунчалык өзгөчө маани берип тарбия кылган. Билебиз го, баягы бир окуяда Мадинага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көчүп баргандан кийин баары пайгамбарыбызга белектерди алып келип атат да. Ар түрдүү өзүнүн жакшы көргөн нерсесин пайгамбарыбызды сыйлап калайын деп, бири тамак менен сыйласа, бири кийим кечек менен сыйлап атса, бир эне эч нерсе таппай, ойлонуп, анан 10 жаштагы уулун ээрчитип жетелеп алып пайгамбарыбыздын жанына келет. Я Расулаллах, о Алланын элчиси, берейин десем, башкалар баары берип жатат, сага ар түрдүү белектерди берип атат. Бирок берейин десем, ошо жакшы белек таппадым. Эми ушул уулумду сизге белек кылып берсем, сиз менен чогуу жүрсө, кызматыңызды кылса, сиз айтканыңызды, кызматтарыңызды аткарса, анан сиздин тарбияңызды көрсө жакшы болот деп, Анас ибн Малик радияллаху анху 10 жашында алып келип пайгамбарыбызга тапшырат. Мына ошол Анас ибн Малик радияллаху анху пайгамбарыбыз жөнүндө сөз кылган кезде бир дагы жолу пайгамбарыбыз мага эмнеге мындай кылбадың, эмнеге мындай кылдың деген мындай түз кайрылуу жаатында мындай оор бир суроону берген эмес. Урушкан эмес, мени эч капа кылган эмес. Качан эле болбосун тарбиясында мага жумшак мамиледе мага тарбия берген деп Анас ибн Малик радияллаху анху айтат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошо пайгамбарлык озифасын алганда алгачкы исламды кабыл алган жаш балдардын ичинде Азирети Али радияллаху анху дагы пайгамбарыбыздын тарбиясын көрүп чоңойгон бала да. Кичинекей 7, 8, 10 жашка келип калганда эле Алла Таала тарабынан келген исламды кабыл алган алгачкы жаш бала катары Али радияллаху анху. Кичинекей кезинен баштап пайгамбарыбыздын тарбиясын көрүп, келечекте исламдын желегин желбиреткен, мусулмандарга жол башчы боло турган, аскер башчысы болгон, мамлекет башчысы боло турган деңгээлге тарбиялап чоңойткон Азирети Али радияллаху анху пайгамбарыбыздын тарбиясын көрүп чоңойгон да. Андан сырткары Азирети пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянына назар салсак, 2 небереси болгон, Хасан жана Хусайн радияллаху анхума. Бул кичинекей наристелер, пайгамбарыбыздын урпагын улаган наристелер, пайгамбарыбыз намаз окуган кезде келип алып, мойнуна минип алып, желкесинде аркасына минип алып, пайгамбарыбызды ат кылып минип, аларга ушунчалык мээримин төккөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып балдарды да ошондой тарбиялаган. Пайгамбарыбызды көрбөй калса, ал кичинекей неберелер сагына турган деңгээлге жеткирген да. Бул сөздөрдөн айтарым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биринчи пайгамбарыбыз жаш балдарга дагы ишеним арттырганда, сүйүүнү көрсөткөн. Сүйүүнү көрсөткөндөн кийин пайгамбарыбыз ошол өзүнүн үйрөтө турган нерсесин аларга үйрөткөн кезде, алар сүйүүнүн негизинде үйрөнгөндүгү үчүн исламды сүйүп туруп түшүнүшкөн. Дагы баягы Абдуллах ибн Аббас радияллаху анхунун дагы риваятында бир эме келет. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыздын артында келаткан дейт да, унаасына минип алып дейт. Ошол жерде пайгамбарыбыз кайрылып туруп, "Я гулам" дейт. "О жаш жигит" деп пайгамбарыбыз ага кайрылып, "Инни уаллимука калимат", мен сага ушундай бир сөздөрдү үйрөтөмүн. Эгер ихфазиллах яхфазик, эгер ошол келимелерди сен сактасаң, жүрөгүңө сактасаң, жашооңо сактай турган болсоң, анда Аллах сени сактайт. Эгер сен ошолорду бекем кармансаң, таджидука туджахик. Сен Аллах Тааланы табасың деп айтып атат да. Андан сырткары ошол тарбиясында
İza sa'alaka fas'alillah. Eğer de sen bir neseni suray turgan bolsong, Allah Taala'dan suragın. Ey jaş jigit, bilgin, bütün adam balası toptolup alıp durup saga ziyan berебиз dей turgan bolsa, Allah'ın koygun taqdırına, yazmışına layık gana ziyan berişi mümkün deydi. Bütün adamlar kelip durup saga payda berебиз dей turgan bolsa dele, Allah Taala urukсат бергенинчелик гана пайда беришет. Kalamlar kötürülgen, taqdırlar yazılgan degen manide aytılgan hadisi var. Bul jerde dagı oşol paygambarыбыз kiçinekey jaş jigitke "Ya gulam" dep, "Ey balakay, ey jaş jigit" dep turup, жылуу сөз менен кайрылып туруп айтканда, dagı bir sözümdü aytуу menen ошол жерден кийинки эбеге өтөлүк. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem misалы 24 saatlik adam жашоосунда ар бир күнүмдүк жашообузда 24 saatыбызда эмне кылышыбыз керек экендигин бүт көрсөтүп кеткен да. Мисалы тамак ичүүдө болсун, уктаганда болсун, ойгонгондо ар биринде дуаларды айтуу менен, жүрөгүбүздү Аллага байлоо менен, Алладан коргонуу тилөө менен, анан ошол учурда эле каргышка калган шайтандын биздин жашообузга таасирин тийгизип кетпеси үчүн керектүү belgilerdi үйрөтүп өткөн да. Күндөрдүн биринде Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem тамак ичейин деп, анан бир кичинекей жаш бала менен бир табактан тамак жеп калат да. Жанагы кичинекей бала дароо колун табактагы тамактын ортосуна колун салат. Ортосунда салып туруп, ушундай кылып алып тамак оозуна өнтүп жеген кезде Peygamberimiz "Ya gulam" деп ага дагы ушинтип калат. "Sammillah wa kul yalika wa kul biyaminika" дейт. O jaş öspürüm deyip, jaş jigit. Birinciden tamağındı Allah'ını estөө menен başlagın deyip. Andan keyin tabaktın ortasına kol salbastan, tabaktın çetinen karap durup tamağındı je başlagın. Dep uşunu үйrөткөн da. Bul demek İslam'dı jaş baldarga үйrөtүүnün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömür tarjımalından da үйрөнсөк bolot. Peygamberimiz jaş baldarga kayrılууda alarga "Hey" dep kayırılgan emес да. "Ey jaş jigit" dep turup alardı erkeletүү жолу менен аларга исламды үйрөткөн. Biz дагы ошондой үйрөтүүгө аракет кылышыбыз керек. Demek Rahmat agay bizge ошол эң биринчи пайгамбарыбыз болгон ошол Адам алейхиссаламдан баштап андан кийинки Якуб пайгамбар, Нух пайгамбар, Ибрахим пайгамбарлардын балдары менен болгон мамилеси, алардан ала турган мисалдар, өрнөктөр, сабактарды айттыңыз. Анан пайгамбарыбыздын дагы ошол жаш балдарга болгон мамилесин чындап эле өзгөчө бир орунда элет. Азирет Али, Азирет Анас бин Малик, Азирет Абдулла бин Аббас, Асан Хусейндер да. Анан агай бул жерде демек биз билдик исламдын бала тарбиясына, балдарга болгон мамиледеги өзгөчө ордун айтып баса билдиңиз да. Эми кийинки сурам агай, ошону кантип берип баштайбыз аларга, ошол исламдын баалуулуктарын, жакшы адеп ахлактарды, жакшы нерселерди үйрөтүүдө канча жаштан башталат же бала деген ким, мисалы ошолордон айтып берсеңиз. Рахмат, жакшы суроо. Негизи бир киши уулдуу болот да. Анан бир аалымга барып туруп сурайт. Устаз, шейх дейт, ушул мен уулдуу болдум элем. Анан кантип тарбиялашым керек, мага акыл насаат айтыңызчы десе. Канча күн болду уулуңуз төрөлгөнгө десе, 3 күн дейт. Анда сиз 3 күн кечигипсиз деген сөзү болгондо. Бул жерден мен бир окуяга оюм түштү. Ошол окуяны дагы айтсам пайдалуу болот деген ойдо. Муну бардык жалпы элибиз билет бул окуяны. Биздин жол башчыбыз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem'дин сүннөти саниясын, анан ислам шариятын чайнап бизге жеңил кылып жол көрсөткөн имам Азам, улуу имам деген атка конгон Нуъман ибн Сабит рахимахуллах жөнүндө сөз кетет. Билебиз, ошо атасы Сабит күндөрдүн биринде атасы болобу Сабит же Нуъман, ошо Сабит болот ооба. Сабит арыкты бойлоп олтурган кезде арыктан бир алма агып келет. Анан ошол жерден буга чейин ал бала Сабит жаш жигит бирөөнүн акысына аяр мамиле жасаган, эч бир кишинин акысына кол салбаган, адеп ахлактуу, ыймандуу болуп чоңойгондуктан арыктан агып келген бир кыпкызыл алманы көрүп калып туруп эле кызыгып кетип ошол жерден шак эле алып туруп карсы өтүп жеп бир тиштеп алат.
Тиштеп жутуп алгандан кийин дароо ошол жерде акылына бул алма кимдин алмасы, каяктан келе жатат, кимдин багынан агып келди. Муну мен билбей туруп, бирөөнөн уруксат сурабай туруп эле кантип тиштеп жеп алдым. Кой мунун акысын төлөбөсөм, акыретте жоон оор берем деп туруп, ошол арыкты бойлоп өйдөгө карап, суунун агымына карап туруп, өйдөгө карап басып келет. Басып баратса ошол жерде бир багбан бактын ичинде жанагы колундагы кыпкызыл алманы бактардын ичинде ошондой окшогон алмаларды шактары ийилип турган бактарды көрүп калат да. Демек ушул арыкка ушул жерден түшүп кетип агып барып тура окшойт. Ошол себептен ушул багбандан бир сурап көрөйүн дейт да. О багбан ассаламу алейкум деп салам берет. Салам берсе алейкум ассалам деп жооп берет да. О багбан дейт, ушул колумдагы алма сиздин багыңыздан агып барган окшойт. Арыктан агып бараткан жеринен кармай калып, уруксатсыз эле оозума тиштеп бир тиштем жеп алдым. Кыжалат мына азыр ушул бир тиштеген алмамдын акысын кантип төлөймүн, акыретте кантип жооп беремин деген ойдо сизди издеп келдим. Менимче ушул бактан агып барды окшойт. Ушул алма сиздин багыңыздан үзүлүп барды окшойт. Акыңызды адал кылыңызчы деп сурайт. Дароо жанакы багбандагы жөнөкөй киши эмес, акылман, көрөгөч, данышман киши болгондугу үчүн дароо эле ошол жерден айтат да, бул бала жөнөкөй бала эмес. Акы сурап келген бала жөнөкөй эмес дейт да. Бирок шарт коет. Дароо ошол жерде шарт коет. Шартым бар дейт. Мен макул, бул алма меники дейт. Шартым бар. Үйүмдө дейт, буту баспаган, колу кармай албаган, көзү көрбөгөн, кулагы укпаган, тили сүйлөй албаган дудук болгон ушундай бир кызым бар. Ошого үйлөнсөң, ошо үйгө үйлөнсөң гана акымды адал кылам дейт да. Дароо ошол жерде имам Азам, келечектеги улуу аалым боло турган имам Азамдын атасы Сабит ойлонот да, эгерде мен макул болбой турган болсом, бул киши менин акымды адал кылбай турган болсо, акыретте кантип жооп берем? Кой андан көрө макул болоюн дейт да. Акыретине кам көрүп, макул болуп, ошол жерден макулдугун берет. Анан никеси окулуп, нике кыйылгандан кийин үйлөнө турган жанагы колу буту иштебеген, көзү көрбөгөн, буту тили сүйлөбөгөн, дудук болгон бир кызга жолугам деп туруп, никеден кийин перденин артын ачып караса эле башка бир кыз болуп чыгат. Кой, мен адаштым окшойт деп артка чегинип качканда, жок дейт, келиңиз дейт. Мен ошол атам сыпаттаган кыз менмин дейт. Колу буту иштебеген деген, бутум менен жаман жолго баспадым, колум менен жаман ишти жасабадым, көзүм менен жаман нерсени карабадым, бөтөн эркекти карабадым, кулагым менен жаман сөз ушак айыңды укпадым, тилим менен жаман сөздөрдү сүйлөбөдүм. Атамдын айтайын дегени мына ушул болчу. Бул сыр мына ашкере болду эми дейт. Бул жерден ошол жанакы Сабит менен пакиза, таза кыз үй бүлө курушат да. Жыйынтыгынан таза бир үй бүлө дүйнөгө келет. Таза бир наристе дүйнөгө келет. Ал келечектеги аалым Нуъман ибн Сабит, имам Азам, улуу аалым имам Азам жолбашчы. Бул окуя дайыма эле айтылып келет. Бул жерде мен мына темага тиешелүү болгондугу үчүн качан тарбиялаш керек деген сурооңузга мен ушул окуяны айтып туруп жооп бергим келди. Балалуу болбостон туруп тарбиялоону башташ керек. Ата болбой туруп, эне болбой туруп өзүн тарбиялаш керек. Даярдык көрүүнүн негизинде үй бүлө куруп, андан кийин үй бүлө курса, ошол келечектеги төрөлө турган наристе таза, акылман, ыймандуу, Кудайды сүйгөн, Кудайга ишенген, жана Кудайдын берген илимдерине ээ болгон, Кур'ан илимдерине ээ боло турган деңгээлде өзүнүн үрп адатына, каада салтына, адамдык асыл сыпаттарына ээ болгон наристе жарык дүйнөгө келет дейм да. Мен ушул сурооңузга ошентип жооп бермек элем. Анткени адам, мисалы мынакей бизде дагы кээ бир эмелер айтылат, кээ бир акылман, таза, баягы диндар үй бүлөлөрдө кыз менен баланы никеге тургузганга чейин 40 күн бою таза тамактандырышат дейт да. Ар кандай базардан, көчөдөн сатылып алынган тамак аштарга
тамактандырбай, үйдөн атайын жасалган тамактар менен жасатып, андан кийин никелерин кыйып, андан кийин баш коштурушат деп айтылат. Демек, бул жерде дагы ушундай бир өзгөчөлүк бар. Демек, ошол себептен bir ata, bir apa özünün келечектеги наристесин, балдарын, урпагын жакшы болуусун кааласа, Кудайга ишенген бир пенде болуусун кааласа, анда өзүнөн тарбияласын. Жеген ичкенине назар салсын. Бирөөнүн аксын жеп албадыбы, бирөөнүн эмесин. Ошо мына мен 15 жылдан бери диний никени окуп келем. Ар бир окуганда жалпы болжолду бир 9000ден ашуу кишинин никесин окудум болуш керек. Ушул жылдардын ичинде көп каттап койгонбуз, билем да. Ошол кишилерди нике кыяр алдында жаш жубайларга дайыма эскертем. Силер мына никеге туруп жатасыңар, дароо тазалангыла. Бир тазаланып, өзүңөрдү руханий жактан тазалап, андан кийин жакындашкыла дейм да. Силерден чыккан наристелер кыргыздын жакшылыгына жараган эр азаматтардан болсун деп ушинтип айтам да. Ошол негизи тарбиялоодо качан жана кантип дегенге эң алгач биринчи өзүбүздү тарбияласак, түздөн түз атанын азыгы балага тарбия. Анткени бала белде деп коет кыргызда. Ата белинде көтөрүп жүргөн кезде таза болсо, анан апанын жатынына түшүп 9 ай бакканда ал жакта таза болсо, төрөлгөн наристе таза болот да. Бир окуя болгон экен, ушундай айтып өтөйүн. Апа боюнда бар кезде бир нерсени уурдап жеп коет да. Анан төрөт учурунда бир кайчы издеп таппайт да врачтарчы. Анан ошол жерде наристенин колунда болуп калат да кайчычы. Бул деген сөз ошол апа дагы боюнда бар кезде урлук кылбаш керек, жалган сүйлөбөш керек. Эмнени айтса ошол түздөн түз киндиги аркылуу балага таасир этет. Апа боюнда түйүлдүк пайда болгондон баштап эле зикир ибадаттарын көбөйтүш керек. Орозосун мүмкүн болсо кармай алса кармасын. Болбосо Куран окусун көбүнчө. Куран уксун. Канча Куран укса, балага ошол уккан Курандын үндөрү таасир этет. Анан апа боюнда болгондо эле уруш талаш менен, ызы чуу менен, уруш жанагындай гыйбаттар менен, ушак айыңдар менен 9 ай бою убакыт өткөрсө, төрөлө турган наристесин да ошондой күтө берсин деген сөз да. Демек, бул чындап эле өтө актуалдуу жана маанилүү деп ойлойм. Ага чындап эле качан тарбия бериш керектигинде, демек ал төрөлө элек кезинде ата эне өзү тарбия алыш керек экен. Андан кийин этабы менен чынан убактыбыз дагы аз калды агай, соона келип калды. Мен ошол балдарга тарбия берүүдө, биздин исламдык, диндик баалуулуктарды үйрөтүүдө кайсы методдорду, ыкмаларды колдонуш керек? Ошону менен жыйынтыктасак ага. Жакшы. Негизи бул тема аябай кенен тема. Бул педагог, дин педагогикасында дагы каралган бала тарбиясы жөнүндө канча жашта бериш керек, кайсы учурда бериш керек. Эми ар бирибиз наристе болуп төрөлөбүз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат го, ар бир төрөлгөн наристе фытратынан исламга, Алла Таалага ишенген абалда төрөлөт. Ата энеси христиан болсо христиан, яхуди болсо яхуди болуп тарбияланып чоңоет деп. Ошонун негизинде бул хадистен жолго чыга турган болсок, төрөлгөн наристени биз тездик менен мүмкүн болушунча жакшы тарбия берүүгө аракет кылып, ал үчүн өзүбүз таалим тарбиябызга ээ болушубуз керек, илимге ээ болушубуз керек, исламий илимдерди билишибиз керек, апа дагы, ата дагы. Анан көбүнчө жаш бала кезинде, 1 жаш, 2 жаш кезинде бала ата энесин туурап өсөт да. Эмнени ата эне кылса, мисалы намаз окусак, артыбыздан келип, акырын келип туруп, чуркап келип туруп, жаңы басып, тайпталымдап келген бала атасы менен чогуу намаз окуганына күбө болобуз го. Ошол сыяктуу 2-3 жашта дайыма атанын, апанын жасаганына карап бала таклитчи болот, ээрчүүчү болот. Ошо өзүбүздү ээрчите турган, дайыма үйүбүздө бир жай намаз салынып туруш керек. Топу, теспи турса, менин атам ушул жерде намаз окуйт деген айтпасак дагы келечекте намаз окуйт тургандыгына даярдык болот да, бул көрүнүшчү. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде балаңар 7 жашка келген кезде ага намаз окуганды үйрөткүлө деп буйруган да. Акырындык менен балам сен намазыңды үйрөнүшүң керек деп ошол 7 жашка келгенде ага намаздыктарды үйрөтүп, кайталап, негизи жаш бала кезинде окутуу эмес, кайталатуу менен үйрөтүш керек.
машинеде баратсак дискти салып коюп угуздуп, үйдө апаларыбыз үй шыпырып жүргөндө билген сүрөлөрүн акырын кайталап окуй берсе, тиякта машинесинин кичине оюнчагын ойноп жаткан, оюнго берилип аткан абалда апасынын үнүн, атасынын үнүн угуп туруп жаттап койгон балдар бар да. Угуп туруп жаттап койгон бал. Кичинекей наристе негизи көбүнчө угуу жолу менен көбүнчө тарбия көрөт да, жаттайт. Ошондуктан кичинекей кезден баштап эле ошо кайталатып окутуа бериш керек. Мына Египет, Мысыр өлкөсү билебиз, баягы Курандын окулган жери деп айтылат го. Европа изилдөөчүлөрүндө изилдөө жүргүзүшүптүр да. Европа өлкөсүндөгү жаш балдар сөз байлыгы көппү же Египеттеги жаш балдардын сөз байлыгы көппү деп изилдеп көрүшсө, Египеттеги жашаган балдардын сөз байлыгы көп болуп чыгат. Кантип мындай десе, Египетте Куранды кичинекей кезинен эле жаттатып салышат экен да. А Куранда 6000ден ашуу сөз бар да. Бала 4-5-6 жашка жеткенге чейин эле уже 6000 сөздөн ашык сөзгө ээ болуп атат. Куран сөздөрүнүн ар бир сөзүнө ээ болуп атат. Анткени алар араб да, ара түшүнүшөт эме кылып. Сөз байлыктары көбөйөт. Ошонун негизинде 4-5 жашта эле уже баягы жаш бала сөз байлыгына ээ болот да, жыйынтыгында көп сүйлөө речи дагы тез өнүгөт экен да. Муну айтайын дегеним ошол кичинекей кезибизден көп сүйлөй бериш керек, жакшы тарбияны берип, сүйдүрүп үйрөтүш керек. Мисалы, кичинекей баланы Алла Тааланы таанытууда дагы Алла Тааланын мээримдүү экендигин, ал адамдарга бул дүйнөдө дагы акыретте дагы бейиш сыйлыктарын берерин, бул дүйнөдө бизге ырыскы берип тургандыгын. Мына карагын, бир бактын алдыга мөмөлүү бир алманын алдына алып барып туруп, өзүнө үздүрүп кичинекей наристеге ал муну мындай көтөрүп туруп, бакты алдырып, жедиртип, карачы, бул Алла Таала сага жөнөткөн. Көрдүңбү деп туруп балага ошол нерсени Алла Тааланы таанытууда, белектерди, бул дүйнөдөгү көркөмдүү нерселерди көрсөтүүдө Алла Тааланы ошондой жагынан таанытыш керек. Алла Тааланын берешен, жоомарт экендигин, Алла Таала дайыма пенделерине жакшы нерселерди жөнөтүп тургандыгын түшүндүрүү жолу менен жаш баланын жүрөгүн ошого калыптандырыш керек. Анан корс мамиледе Алла Тааланын азабын, тозогун кичинекей кезинде үйрөтсөң, бала ага даяр эмес да ал нерсеге, акылы ал нерсеге жете элек. Ошондой кылып өстүрбөш керек. Анан мүмкүн болушунча Куран алифбесин үйрөтүп, мына мектепке чейин эле Куранды үйрөтүп, Куранды жаттатып койсо болот. Диний сабактарды үйрөтүп койсо болот да. Ошол. Эгерде биз балдарыбызга кам көрүп, балдарыбызга жакшы таалим тарбияны үйрөтүп, диний түшүнүктүү адам акысын, бирөөнүн ак укугун, арам адалды үйрөтпөй чоңойтупсак, ал белгилүү бир куракка келгенден кийин биздин үйүбүздө жашайт. Үйү биздин үйүбүз болот. Каржылыгын биз каржылап беребиз. Кийим кечеси биздин болот. Бирок пикири башка бирөөнүн пикири болуп чыгат да. Сырттан таасирленип туруп, сырттагы бир адамдын таасирине ээ болуп калышы мүмкүн. Мындайча багуу жолун биз беребиз, ал жасай турган иш башка бирөөнүн колунан эме кылат. Бир окуя бар, эми убактыбыз тар болсо дагы айтып өтөйүн. Эненин тилин тиш деген бала деген окуяда. Кичинекей бала апасы менен жашап калат, атасы эрте кайтыш болуп кетет. Анан жетим өскөн бала апасы жеткире албайт, ар нерсеге жеткире албайт. Кошуналардын балдарын караса, түрдүү кооз кийимдерди, сонун кийимдерди кийишет, жеген нерселери дагы аябай сонун. Анан күндөрдүн биринде апасы бул баланын колунан ар түрдүү нерселерди көрө баштайт. Бир күн караса, кошунанын үйүнөн жумуртка алып келген болот. Ошол жумуртканы алгачкы алып келген кезде апасы дароо каяктан алып келдиң, ким берди, кайдан алдың деген суроолорду бербей, тескерисинче башынан сылап, балам, сен чоңоюп калган турбайсыңбы, мени бага турган болуп калган турбайсыңбы, менин багарым, багышкерим деп ошентип ошол сөздөр менен апасы эркелетип коет. Балага бул сөз жагат. Оюнда дароо ичинде, демек дейт, мен сырттан бир нерсе алып келсем, апам мени мактайт экен, мага жагат экен, апама жагат экен дейт да, күндө сырттан бир күн бала бирөөнүн оюнчугун алып келет, бир күн кошунанын бир нерсесин алып келет, ушинтип алып жумурткадан тоокко өтөт. Жашы курагы өскөн сайын жумурткадан тоокко өтөт, тоок бутап келет. Аны дагы апасы эч бир эме кылбайт.
токтотпойт да, кайдан алдың, ким берди, каяктан алдың дебестен мактай берет. Бала чоңойгон сайын тооктон эчкиге, эчкиден койго, койдон уйга ошентип атып, уйга өтүп, бир чоң бодом алды урдап жаткан кезде колго түшүп калат. Колго түшүп, дасыккан ууру атка конуп, эл алдында, элдин арасында ууруга айланат. Анан ошол жерде, ошол учурдун башкаруучусу бул баланы сабак болсун деген максатта бир аянтчага, майданга чогултуп элдин баарын бул баланы дарга асабыз дейт. Себеби уурулук кылган адамдын башкаларга үлгү болуп, жаман үлгү болбош үчүн ушул дарга асабыз, кийинки уурулук кыла турган кишини дагы дарга асылып калбайын деп уурулукту токтотсун деген максатта дейт. Анан элдин баары чогулуп ошол жерде бала дарга асылып, мондай ача таякка асылып, эми асыла турган учур келгенде, жанакы жердеги башкаруучу, падыша деп коелук, падыша, эй бала дейт, эй ууру, акыркы айта турган сөзүң бардыр балким. Ушул дарга асылаар алдында, өлүм жазасына тартылаар алдында бир акыркы сөзүңдү, акыркы тилегиңди айтып кал десе, менде дейт акыркы сөзүм жок дейт. Менде бир мүдөм бар, максатым бар, оюм бар. Ошону ишке ашырып берсеңиз, чоң ыраазычылык билдире элем дейт. Эмне экен ал десе, араңарда менин картайган апам бар дейт. Ошол апамды ортого чыгарсаңар, мен барып ошол апамдын тилинен бир өөп койсом, ошол мага жетет дейт. Ушул элеби десе, о, ушул эле. Анан болсун андай десе, баягы аскерлер колун кармап келип туруп, ортого чыгарат. Ар жактан угуп турган апа, кичинекейден тарбиялабаган апа, эми дейт, акыркы баламдын жасай турган иши, акыркы эмеси, тилеги, ошол менин тилимден бир өөп коюу экен. Мени жакшы көргөндүгүнөн, мени сыйлагандыгы себеп болуп жатат, бул дагы болсо дейт да. Тилин алып келип туруп, ушундай кылып туруп, ошол майдандын ортосунда, бардык элдин карап турган жеринде тилин чыгарып, бултайтып чыгарган кезде, бала келип туруп, колу буту тушалган бала келип туруп, баягы жерде апанын тилин бир тиштеп туруп, жулуп алып туруп, жерге таштап, жулуп алып туруп, жерге үзүп салат. Буркап, кан чыгып эме болот. Муну көргөн ошол жердеги адамдардын баары, көрүп турган ошол башкаруучу падыша дагы балага карап, эй, акмак дейт, сен уурулук кылганың аз келгесип, элге шерменде болгонуң аз келгесип, мынтип өлүм жазасына тартылаар учуруңда апаңдын тили сага эмне кылды, эмне кылганың бул деп ошол жерде эме кылат да. Анан бала ошол жерде боздоп, көздөн жашын агызып, ыйла баштап, ыйлап сөзүн айтат. О падышам, о калайык журт дейт. Эгер билсеңер дейт, мени ушул абалга жеткирген мына жерде жаткан кызыл тил дейт. Убагында тарбиялаган эмес. Убагында мен жумуртка урдап келгенимде, оюнчук урдап келгенимде, кошуналардын үйүнөн бир нерселер алып келгенимде, мага кайдан алып келдиң, ким берди деп мени тыйбагандыгы үчүн бүгүн мен монтип. Ошол учурда мени тыйып, кой бирөөнүн акысына тийбегин, бирөөнүн буюмуна тийбегин деп мени тарбиялаганда, мен мынтип, монтип дарга асылмак эмесмин. Мен баарына себеп болгон мына ушул кызыл тил дейт да. Бул окуядан эмнени алабыз? Ата-эне баласына акырындык менен кичинекей кезинен баштап тарбияны бериш керек. Акыл укуктуу, адамгерчиликтүүлүктүү, үрп адатты, каада салтты ошонун жанында Алла Таалага болгон ишенимди, Алла Тааланын баардык эсеп кысаптарды алаарын, жана Алла Тааланын мээримдүүлүгүн, жомарттыгын, Алла Тааланын жолун Аллах бизге берип жатат, биз Аллахтын жолуна берсек, Алла Таала бизге байлыгыбызды көбөйтүп бергендигин. Жана эгерде такыр жаман жолдо түшүп кете турган болсок, Алла Таала тозокту даярдап койгондугун кийинчерээк басамакта балагатка жетип калган кезде катуураак эскертип үйрөтүп коюш керек. Эми акыркы сөздөрүм, бала, кичинекей бала тал чубуктай ийилип турат да. Мисалы, бактын чыбыктары бар, анан жоон бутактары бар. Чыбык кезинде мынтип алып туруп, жаа жасасаң болот, ийип туруп, же кандайдыр бир нерселерге жасасаң болот, бешиктин аркаларын жасасаң болот, шу сыяктуу нерселерди жасасаң болот, ийилип турган кезинде. Кийинчерээк бутак болуп, жоон болуп кеткен кезде аны ийем десең карсы өтүп сынып калат. Кичинекей баланы дагы тарбиялоодо кичинекей кезинен баштасак, ийилип турган кезинен баштасак, ийилет. Бул жагына ийилсең, буягына ийил. Жаман жакка да ийип кетсең болот, жакшы жакка да ийип койсоң болот. Жакшы жакка ийип алышыбыз керек да кичинекей балдарыбызды. Кийин чоңойгондо тарбия көргөзөбүз. 18 жашка келгенде, 20 жашка келгенде намазын окуйт да,
Кудайга кийин дагы тааныганга жетишет деп кийинкиге калтырсак, ал кийин өзүбүздүн тилибизди жулуп алганга, шерменде кылганга, жаман абалда калып кетишибизге себепкер боло турган тарбияны көрүп калат да. Эми айта турган сөз көп бул багытта. Ошол себептен сөзүмдү ушул жерден токтотоюн. Кудай Таалам баарыбызга адептүү, ыхластуу, ыймандуу, тарбиялуу наристелерди тартуу кылсын. Рахмат агай, ошол сиз айткан насааттар, кеп кеңештердин баары өз дарегине жеткен болсун дейли. Чындап эле бизге аябай сонун кызыктуу бир, пайдалуу бир сухбат кылып бердиңиз. Сиздин да ишиңизге ийгилик. Рахмат. Кымбаттуу көрүүчүлөр, кыскача айта турган болсок, негизи эле бала тарбияга болгон исламдын маанисин, анын мазмунун биз эң биринчи булагыбыз катары Кур'ани Каримден алабыз. Ошол Кур'ани Каримда тетиги адам атадан баштап пайгамбарыбызга чейинки пайгамбарлардын кыссалары бар. Ошол жактан биз үйрөнөбүз. Ошол эле Адам алейхисаламдын балдарына, Нух алейхисаламдын балдарына болгон мамилеси, Ибрахим алейхисаламдын балдарына болгон, жана ошондой эле Якуб алейхисаламдын дагы балдарына болгон мамилесин, алардан өрнөктүү окуялар, сабактарды биз үйрөнө алабыз да. Бизге эң чоң үлгү ошол кыссалардан биз демек пайгамбарлардын өмүр баянын, Кур'андагы кыссаларды окуп үйрөнүү дагы аябай пайдалуу десек болот. Экинчи булак катары албетте биз тарбияны, маанилүүлүгүн биз пайгамбарыбыздын өмүр баянынан да билебиз. Тилекке каршы пайгамбарыбыздын балдары көбү жашаган эмес, кичинекей кезинен эле чарчап калган, каза болуп калган, бирок пайгамбарыбыз дагы жаш жеткинчектерди тарбиялаган. Мисалы, биринчи исламды кабыл алынгандардан Азирет Али пайгамбарыбыздын тарбиясынан өткөн, кийин Азирет Алинин эмне болгонун баарыбыз билебиз. Ал илим эшиги деп коет. Бизге келген көптөгөн илимди биз Азирет Алинин каналы аркылуу алабыз. Жана ошондой эле дагы бир сахаба Анас бин Малик пайгамбарыбыздын кичинекейинде кызмат кылган, бизге көптөгөн хадистерди, пайгамбарыбыздын сүннөт осуяттарын бизге жеткирген, өтө маанилүү ролду ойногон Анас бин Малик. Жана ошондой эле дагы бир жаш жеткинчек бул Абдулла бин Аббас да, пайгамбарыбыздын дагы тарбиясын, үйрөтүүлөрүн чоңойгон бала. Бул ошол Кур'анды, таржиманыл Кур'ан деп коет, бизге тафсир илимин жеткирүүдө өтө чоң зор ролу бар болгон сахаба да. Андан кийин ошол пайгамбарыбыздын небереси Хасан Хусейн, аларга дагы тарбия берген пайгамбарыбыз. Андан кийинки учурларга келсек, биздин мазхаб имамдарыбыз, Имам Азам болсун, Имам Шафи, Имам Малик, Имам Ахмад бин Хамбалдын дагы өмүр баянын, манкыбаларын окуй турган болсок, алардын ийгиликкө жетүүсүнүн ата-энелеринин орду өзгөчө чоң да. Ата-энелери алардын баардыгында адал жедирип, арамдан алыс болуп, керек болсо күмөн нерселерден дагы алыс болгондугун көрөбүз да. Деги эле ислам тарыхындагы мисалы Салахаддин Айыби болсун, Фатих Султан Мехмед болсун, же башка аскер башчылар, мамлекет башчылары, же Имам Матуриди баш болгон башка илимпоз адамдардын өмүр баянын карай турган болсок, баардыгында жаш кезинден керек болсо төрөлгөнгө чейин эле ата-энесинин тарбиясы, ата-энесинин камкордугун көрөбүз да. Бул жерден жыйынтык бул балдардын өсүп жетилүүсүнө ата-эненин ролу жогору да. Ал эми бүгүнкү күнгө келгенде дагы биз баягы исламдын баалуулуктарын жеткирүүдө толтура методдор бар да. Мисалы, танзир бар, эскертүү, тахдид, коркутуу, же болбосо табшир, сүйүнчүлөө, тамсил, өзү жашап берүү деп да. Анан ошол биз жаш жеткинчектер балагатка жеткенге чейин көбүнчө алардын жан дүйнөсү аруу, периште сыяктуу болгондуктан көбүнчө биз ошол Алла Тааланын жоомарттыгын, мээримдүүлүгүн, ырайымдуулугун, анан ошол пайгамбарыбыздын сүйүнчүлөрүн сүйдүрүп, ушул ыкмалны көбүрөөк колдонсок дагы ийгиликтүү жана эффективдүү да болот. Анан бизде сөз бар эмеспи, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деп. Анан өзүбүз дагы бул балким бала тарбиялоону качан баштайбыз дегенде, бала төрөлгөнгө чейин дейт, өзүбүз дагы күнүмдүк турмушубузда ата-энелерибиз дагы өрнөк болуп беребиз. Өзүбүз дагы диний баалуулуктарды, адеп ахлактык баалуулуктар, нарк насил, үрп адат, каада салтты колдонууда дагы биз аларга айтпасак деле алар бизди ээрчип таклит кылат да. Демек өзүбүз дагы маани бериш керек. Дагы бир бизде дагы бир сөз бар эмеспи? Дара кичинекей кезинде жакшы ийилет дегендей. Анын сыңары ошол балагатканга жеткенге чейин биз балдарга жакшылыктарды, жакшы баалуулуктарды үйрөтүп алсак, кийинчерээк дагы ошонун негизинде өмүр бою кетет, баягы сөөгү менен кетет деп эмеспи? Ал эми
Биз анда кечиге турган болсок, кийин чоңоюп калгандан кийин аны жеткирүү аябай эле кыйынга турат. Өмүр бою же өзү күрөшүп өтөт. Кудай таалам баарыбызга ошол тарбиялуу, илим билимдүү, келечектеги эле исламга, динге, деги эле адамзатка пайдалуу кылган урпактарды, балдарды тарбиялоону насип кылсын деген аруу тилектер менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Алып баруучу кызматта Уланбек Калмырза болдум. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.